Кушубак кеч каалайм, кабарлардын кыскача мазмуну менен мен Назика Атамбекова. Кара деңизде кыйроого учураган Ту-154 учагынын курмандыктарынын сөөктөрү Москвага алынып келинди. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдында гүлдөр коюлуп, учак ысыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтылды. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык кеңеш жана 15 шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын бекитти. 7% чектен ашкан 5 партиянын ичинен Бишкек шаардык кеңешке өткөн КСДПга 13 мандат тийди. Өзбекстанга жасаган Алмазбек Атамбаевдин сапары жемиштүү болду. Келе жаткан жылдан тарта эки тарапты чек араны тактоо боюнча тараптар бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү пландаштырды. Толугураак баяндоого өтөбүз. Кара деңизге кыйроого учураган Ту-154 учагынын курмандыктарынын сөөктөрү Москвага алынып келинди. Бул арада Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн учуу коопсуздугу кызматынын жетекчиси Сергей Байнетов учак техникалык жактан оң болгонун билдирди. Ал эми кырсыктын болушун теракт деп атоону Орусия четке какты. Учурда Кара деңизде издөө иштери улантылып жатат. Кырсыкка себеп болгон жагдайлар тыкыр иликтен эри айтылууда. Ту-154 учагы Адлерден учуп чыккандан 2 минутадан кийин кыйроого учурап, Кара деңизге кулап түшкөн. Коргоо министрлигине таандык учакта 92 жүргүнчү болгон. Учактагылардын 68-и Александров атындагы ансамблдын артисттери жана журналисттер, дарыгерлер болгон. Учакта укук коргоочу Елизавета Глинка да болгону кабарланды. Адам өмүрүн алган бул кырсыкка байланыштуу аза күтүү күнү жарыяланды. Ушундай эле эскерүү иш-чарасы Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдында гүлдөр коюлуп, шам жагуу менен өттү. Элчиликке келгендер учак кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтууда. Неизвестно, что там было, и такое-то горе для людей. Болгон кырсык элди абдан кабатыр кылып койду. Кандай деген капачылык, бул абдан оор окуя. Көптөгөн артисттер, журналисттер учак ичинде бар эле. Булар коом үчүн көп нерсе жасады. Кандай сонун ансамбль эле. Канчалаган маалыматтуу журналисттер элге жеткирип турчу. По всей стране, по всему миру. Это, конечно, нас просто так не оставляет. Бул нерсе бизди жоң калтырбайт, албетте. Баарыбыз адамбыз, баарыбыздын боорусу ооруйт. Ушул жакындарынан айрылгандарга көңүл айтат элем. Болгон кырсык аябай жаман болду. Мы очень соболезнуем, несмотря ни на что, что мы... Биз Кыргызстанда жашасак деле россиялыктарга көңүл айтабыз. Орусия тургундарын түшүнөбүз. Бизге да бул окуя катуу тийди. Жакшы ансамбль болчурларын көп укчубуз. Ал эми доктор Лиза залкар инсан эле. Для нас это очень большая потеря. Москванын Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына жана жамаат коопсуздуктун кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдөн өлкө башчылары жыйыны башталды. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 26 декабрда Орусияга жөнөп кетти. Евразия экономика биримдигинин саммитине Кыргызстандан тышкары уюмга мүчө Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусиянын лидерлери толук катышып, биримдик түзүлгөндөн берки 2 жыл аралыгындагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, болочоктогу аракеттерди ортого салышуусу каралган. Соңунда Бажы кодекси тууралуу келишимге кол коюлат. Кыргызстан өз кезегинде ветеринардык чектөөлөр чоң тоскоолдуктарды жаратып жаткан туурасында да маселени көтөрдү. Москванын Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына жана жамаат коопсуздуктун кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдөн өлкө башчылары жыйыны башталды. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 26 декабрда Орусияга жөнөп кетти. Евразия экономика биримдигинин саммитине Кыргызстандан тышкары уюмга мүчө Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусиянын лидерлери толук катышып, биримдик түзүлгөндөн берки 2 жыл аралыгындагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, болочоктогу аракеттерди ортого салышуусу каралган. Соңунда Бажы кодекси тууралуу келишимге кол коюлат. Кыргызстан өз кезегинде ветеринардык чектөөлөр чоң тоскоолдуктарды жаратып жаткан туурасында да маселени көтөрдү. Жыл жыйынтыгын чыгаруу менен чогулуп жаткан Евразия экономика биримдигинин жыйынын жүрүшүндө көтөрүлчү маселелер тууралуу биз да баам салып көрөбүз. Улуттук университетинин профессору, саясий талдоочу Бердибек Жумабаев биз менен байланышта. Саламатсызбы? Кыргызстан 1,5 жылдан ашык биримдик ичинде иш алып барууда, бирок жыйынтыктар күтүлгөндөй болбоду. Евразиялык биримдикке киргени Кыргызстан кирешет таппаганы өлкөдөгү эпизодиялык абалдын начардыгы менен түшүндүрүлүүдө. Бул жерде ветеринардык көзөмөлдү колго ала албаган Кыргыз өкмөтүндө күнөөбү же Евразиялык экономика биримдигинин башынан эле Кыргызстанга экономикалык жактан алганда пайдасыз биримдик беле? Чынында эки өтөң эле эки жагынан тең
ката кеткен. Биринчи келишим түзүп, ЕАИБ-га кошулуп аткан кезде жакшылап келишимди тактап, аягына чейин бүтүрүп, юристтер иштеш керек эле, экономисттер иштеш керек эле жакшылап. Бул жакшы жасалбай калган. Шашылыш түрдө эле кирип кетти да. Документтер чала була бүткөн кыска убакыттын ичинде. Экинчиден албетте бизде жоопкерчилик да болуп атат. Бизде ишти өзгөчө кандыра, бышыра аягына чыгара албай, азыркы дүйнөлүк абдан жогорку темпти кабыл ала албай үлгүрбөй калып атышат да. Чындыгында бул өзү кадр саясатында да. Кадр саясатында эгерде шунчалык мыкты адистерди кабыл алып, мыкты адистерге тапшырылган болсо, бул иштер мүмкүн мынчалык ката кетпес эле. Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, Канттагы ЖКХ авиабазасы мөөнөтү бүтүп жатканына байланыштуу жабылат деген. Кыргызстан чындап бул базаны жабат деп ойлойсузбу? Анын ролу кандай эле? Чынында бизге кандайдыр бир күчтүн жардамы керек болот да. Муну эгерде жаапштасак, өзүбүз жакшылап өнүгүп, бутубузга тура элек болсок, экономикалык жагынан дагы, армиялык деле жагынан бизге ошол эле Россия жардам берип атат азыр. Анан бул өзү менимче эртерээк жасалган бир кандайдыр кадам деп эсептейм да. Бул өзү шашпаш керек деп эсептейм. Мындай учурларда жардам берип жаткан күчтөргө менен эсептешип, алар менен өтө кылдат мамиле кылыш керек деп эсептейм. Кыргызстан тышкы саясатта көп нерсе Орусияга каттап иш кылат. Биз азыр коопсуздук жаатында Жамаат коопсуздук келишим уюму экономикалык жактан Евразиялык биримдик менен байланышып турабыз. Бирок ошол эле убакта араздашууларыбыз да бар. ГЭС куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия соттошуу алдында турат. Деги эле өтүп бара жаткан жылы тышкы саясатта Орусияга басым жасаганыбыз кандай жыйынтыктарды берди? Эми биз өзүбүз бул кыргызстандыктар жана кыргыз эли жеринен аябай нарыктуу эл болгон, акыйкатты талап кылган, адилеттикти талап кылган эл да. Анан дүйнөдө азыр ошол адилеттикти, акыйкаттыкты талап кылып кыйналып аткан элдерге жардам берип аткан тарапта болуу менин оюмча келечектүү деп эсептейм. Ошон үчүн ушул Россия менен иштешүүдө албетте ары бери кетүү болот, сөзсүз. Бул өзү чоң иште бирде бир тарабы үлгүрбөй калса, бирде биринчи тарабы байкабай калат дегендей. Ал ага карабастан менимче бул Россия менен болгон байланышты эч качан начарлатпай, колдон келсе бекемдеп, алардын колдон келген тынчтык саясатында жүрүшүбүз керек деп эсептейм. Рахмат айтам. Улуттук университетинин профессору, саясий талдоочу Бердибек Жумабаев менен Жогорку Евразия экономикалык кеңеши экономикалык биримдиктин зыяны пайдасы тууралуу сүйлөштүк. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык кеңеш жана 15 шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Маалыматка ылайык, аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдору каралып бекитилди. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнү жана шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыктарын чыгарды. Бишкек шаардык кеңешке 14 партия талапкерлигин койгон. Бишкек аймактык комиссиясынын маалыматына караганда 7% чектен ашкан 5 партия шаардык кеңешке өттү. Ага ылайык КСДП 13 мандат, Республика Ата журт 12 мандат, Өнүгүү прогресс 8 мандат, Мекеним Кыргызстан 7 мандат, Кыргызстан 5 мандат. Жыйынтыктарды Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы ырасташы керек. Бишкек шаардык кеңешинин жаңыдан шайланган депутаттарына ушул жуманын аягына чейин мандат тапшырылышы мүмкүн экенин Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 11 каналына билдирди. В соответствии с третьей частью Мыйзамдын 51 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык аймактык шайлоо боюнча кандидаттардын макулдугу менен кезегин алмаштырса болот. Бул нерсе албетте мандаттардын бөлүштүрүү электе кылса болот. Кезекти өзгөртүү тууралуу бүгүнкү күнү 4 партиядан кандидаттар арыз менен кайрылды. очередностью. 24 декабрда Өзбекстанга жасалган Алмазбек Атамбаевдин сапары жемиштүү болгон. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков билдирди.
Анын айтымында Кыргыз Өзбек президенттери Самаркандтагы жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде аймактык долбоорлорду талкуулады. Өзбек тарап аталган темир жол долбоорун кубаттады. Иран, Кыргызстан, Кытай темир жолу Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү, андан ары Оғанстан, Иран жана Туркия аркылуу чыгыш Европа менен байланыштырууга негизделген. Ошондой эле чек араларды делимитация жана демаркациялоо боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар бул маселенин үстүндө иштөө тапшырмасын алышты. 2017 жылдын январынын ортосуна чейин чек араны тактоо боюнча тараптар бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөт. Ошондой эле Атамбаев Мирзиёев менен болгон жылуу мамиле көп жылдан бери уланып келе жатканын белгилеп, 2007 жылдары Самаркандта жашаган агасы менен жолуктурууга дал ушул Мирзиёевдин салымы чоң экенин белгиледи. Я об этом и говорил, сейчас хочу сказать. Мой брат после развала Советского Союза. Совет Союзу курагандан кийин мен агам Өзбекстанга кетип, мугалим болуп иштечү. Мен аны 14 жылга жакын көрбөдүм. 1993 жылдан баштап 2007 жылга чейин. Мен эсимде бар. Аны менен сиз жолуктургансыз, Ташкенттеги мейманканада. Агамды эстеген сайын аны менен жолуктургандыр да эстейм. Агам Өзбекстан жараны болгондуктан сиз аны карап көп жардам бердиңиз. 2017 жылы сиз жана мен өз өлкөлөрүбүздүн премьер-министри болуп турганда, мен дайыма айтчумун, эки өлкө ортосунда чыныгы достук мамиле болушу керек деп. Один брат здесь гражданин Узбекистана и простой учитель в Нурабаде. И у нас очень много... Биздин алакабыз абдан жакшырды. Биздин делегация Кыргызстанга барып, сиздин дагы делегацияңыз бул жака келди. Мындай алаканы биздин элдер көп күтүштү. Телефон аркылуу да аябай көп сүйлөштүк. Чын айтсам, мага кыргыз жарандарынан каттар келип атат. Бирөө айтат: "Мен кыргызмын, бирок өзбектер менен жакшы мамиледемин" деп. "Сиз бизге жаңы жол ачып бергендиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем" деди. "Биздин ой өзгөрдү" деди. Мен ойлойм, мындай алаканы жакшыртууну улантыш керек. Искренне, мне даже письма пишут с Киргизии. Сапардын жүрүшүндө президент Ислам Каримовдун бейитине гүл коюп, Куран окутту. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыкты жана чечүүгө муктаж маселелерди да ортого салды. Мындан тышкары Атамбаев Мирзиёев менен бирге Самарканд шаарындагы Ман Авто Узбекистан ишканасына барышты. Ал жерде мамлекет башчылары Өзбек немис биргелешкен ишканасынын иши менен таанышып, бул заводдо чыгарылып жаткан техниканын үлгүлөрүн көрүштү. Президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда өндүрүлгөн текстиль жана автомобиль, өнөр жайынын продуктылары, эл керектөөчү товарлар коюлган көргөзмөнү көрүштү. Берүүбүздү улантабыз. Кийинки кабарлардын мазмунуна назар салыңыз. Түркмөнстанда өтчү президенттик шайлоого 4 талапкер катталды. Алардын арасында мөөнөтү аяктай турган 59 жаштагы Бердимухамедов да бар. Алабаква районунда иштан берди кеңиштетүүдө биринчи жолу Доре 85% балдын эркине алды. Бул арада атактуу англис ырчысы Джордж Майкл дүйнөдөн кайтты. 54 жаштагы маркумдун өлүмүнүн чоо жайы азырынча белгисиз. Түркмөнстандын Борбордук шайлоо комиссиясы 12 февралда боло турган президенттик шайлоого аттанып жаткан 4 талапкерди каттады. Алар азыркы президент Курбанкулы Бердимухамедов, Демократиялык партиянын атынан же болбосо Рызкал коммерциялык банктын жетекчиси Бекмурат Аталыев, Өндүрүүчүлөр жана ишкерлер партиясынан Дурдагылыч Оразов, Агрардык партиядан Максат Анна Непесов катталышты. Жакында эле кабыл алынган өзгөртүүгө ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылып, талапкерлерге 70 жашка чейин катышууга жол ачылган. Президент Бердимухамедов кабыл алынган мыйзамга ошол эле замат кол койгон. Экинчи президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктай турган 59 жаштагы Бердимухамедов үчүн жаш мөөнөтүн чектөө кайрадан шайлоого катышууга тоскоолдук болуп жаткан. Курбангулы Бердимухамедов 2006 жылдан бери Түркмөнстанды башкарып келатат. Бул өлкөдө бир дагы жолу шайлоо демократиялык жол менен өтпөгөнү жана Түркмөнстан эң эле катаал көзөмөл астындагы мамлекет экени айтылып келет. Ал эми Улуттук статистика комитети Кыргызстанда жашаган эркектер аялдарга салыштырмалуу 8 жыл азыраак жашайт деген жыйынтыгын чыгарды. Комитет 2015 жылга болгон калктын жашын иликтеген, ага ылайык эркектердин орточо жашы 66-67ге барса, аялдардыкы 74-75 жаш деп эсептелди. Бул көрсөткүч мындан 2 жыл мурун 66 жаш эркектерге таандыктелсе, 74 жаш аялдар деп эсептелген.
Кабарларды баяндоону улантабыз. Салабука районунда Иштанберди кен иштетүүдө биринчи жолу Дорес 85% алтын эритмеси алынды. Гидрометаллургиялык цехте кызылган кенден 55% гана алтын алынып, калганы таштандыга кетчү. Буга байланыштуу кенди иштетүү ыкмасын өзгөртүү чечими кабыл алынган. Аталган жерде иш алып барган Full Gold Mining компаниясы буга чейин күтүлгөн жыйынтыктарды аткарбай 2014 жылдан тарта заманбап технологияны колдонууга өткөн. Ошентип быйылкы жылдан тарта компания кемчиликтерди жоюп, 24 декабрда 80% дагы даярдык менен продуктун алганы кабарланды. Иштанберди кени жыл сайын бюджетке 267 миллион сом төгөт жана 1000ге жакын жумуш ордун камсыздайт. Алабука районундагы Иштанберди кенинде 40 тоннага жакын алтындын кору бар деп эсептелген. Башка кабарлардан 53 жашында британдык музыкант Джордж Майкл дүйнөдөн кайтты. Оксфордшир графствосундагы үйүндө каза болгон музыканттын өлүмүнүн себептери айтыла элек. Музыкант 2011 жылы оор формадагы пневмония элдетин башынан өткөргөнү белгиленет. Джордж Майкл 1963 жылдын 25 июнунда Лондондо туулган. Ал өзүнүн чыгармачылык чыйырын 1980 жылдары Wham дуэти менен бирге ырдап чыгып баштаган. Кийин топ тараганда өз алдынча кеткен. Музыкант Грэмми сыйлыгын 3 ирет алган, MTV сыйлыгын 5 жолу утуп алган. Өмүрүнүн соңуна чейин 6 гана ыр жыйнагын чыгарды. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктады. Ободон жаңырган жаңылыктарды интернеттеги 11 чекит KG сайтынан окуп туруңуз. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.